Базар Коргон нотариалдык округунун мурда жеке нотариусу нотариалдык документтерди мыйзамсыз даярдоо фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 379-беренесинин 1-бөлүгүндө документтердин жасалмасын жасоо каралган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Базар Коргон районунун мурдагы жеке нотариусу нотариалдык документтерди мыйзамсыз даярдоо жана жасалмалоо фактысы менен кармалды. Чет элдик паспорт алуу үчүн нотариалдык документтерди мыйзамсыз каттоого жана берүүгө, андан кийин ата-энесинин макулдугусуз жашы жетилек балдарды Кыргызстандын чегинен тышкары алып чыгууга авиакасытлардын, адвокатуралардын жана жеке нотариустардын айрым кызматкерлеринин тиешеси бар экендиги аныкталды. Кармалган жаран жашаган жери боюнча тинтүү иштеринин жүрүшүндө 233 даана бош нотариалдык документтердин бланктары, жеке нотариустардын расмий мөөр басылган 13 даана бланктары, 1 даана расмий мөөр басылган бош кагаз, 17 даана жеке нотариустардын мөөрү басылган ишеним кат, 526 000 сом өлчөмүндөгү жана 2500 АКШ доллар өлчөмүндөгү нактылай акчалар, жеке компьютер, лазердик принтер, жеке нотариустардын биринин расмий мөөрү, ошондой эле акча которуулардын квитанциясы табылып алынган. Ошондой эле ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Жалал Абад облусунун авиакасытларынын кызматкерлери, адвокаттар жана жеке нотариустар тарабынан расмий документтерди жасалмалоо жана берүү фактыларынын туруктуу схемасы аныкталып, аларга карата текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Ала Бука районунун тургунунун үйүнөн ири өлчөмдөгү баңгизат табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, милицияга Ала Бука районунун 54 жаштагы мурда сот жообуна тартылган жашоочусу баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенип жүргөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүү учурунда маалымат тастыкталып, райондук баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан аталган жарандын үйүнөн жүгүртүүгө тыюу салынган 20 килограммдан ашуун баңгизатты камтыган өсүмдүк табылган. Анын 12 килограмм 835 грамм марихуана, 8 килограмм 788 граммы кара курай жана 65 грамм салмактагы кара курай өсүмдүгү экендиги аныкталган. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 283-беренеси баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу максатын көздөбөстөн мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыш иши козголгон. Кармалган жаран Ала Бука районунун убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда аталган баңги кылмышына тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.